Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. Учурда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө Кыргызстандын, Казакстандын, Россиянын, Тажикстандын, Беларустун президенттери жана Армениянын премьер-министринин катышуусунда уюмдун кезектеги сессиясы өтүүдө. Кыргызстан төрагалык кылган 2019-жылы уюмда коопсуздук маселелерине кризистик кырдаалды жөнгө салууга, аскердик экономикалык, аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө артыкчылык берилди. Бүгүнкү жыйында эл аралык жана аймактык коопсуздук маселеси талкууланып, кийинки жылга карата бюджети бекитилиши күтүлүүдө. Саммиттин жүрүшүнө биздин кабарчылар да көз салышууда. Бишкектин Аларча мамлекеттик резиденциясында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары учурда тар чөйрөдө жолугушууда, андан кийин өлкө лидерлери кеңири курамда отурумдууланышат. Жалпысынан күн тартибине 17 маселе киргизилгени айтылууда. Алардын эң актуалдууларынын бири катары бул эл аралык жана аймактык коопсуздук, Тажик жана Афган чек араларын бекемдөө, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү. Кыргызстандын төрагалык алдында өтүп жаткан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясын чагылдырууга чет элдик 135 жана жергиликтүү 130 жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келишкен. Белгилей кетсек, бүгүн таң атпай Бишкекке учуп келген жогорку даражадагы конокторду президент Сооронбай Жээнбеков жана өкмөт жетекчиси Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алып жатышты. Беларусь президенти Александр Лукашенко, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон жана Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинянды премьер-министр Абылгазиев тосуп чыкты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Россия президенти Владимир Путинди Манас эл аралык аэропортунда президент Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Бүгүн жамааттык коопсуздук кеңештин кезектеги сессиясынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушуп, анда мамлекеттер башчылары Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы кызматташтыктын олуттуу маселелеринин кеңири спектрин талкуулашты. Эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн келечегин аныкташты. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын кеңири маселелери боюнча, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кызматташтыкты мындан ары карай бекемдөө зарылчылыгына көңүл бурушту. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков саммиттин алкагында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен жолугушуп, анда эки тараптуу кызматташтык Кыргыз-Армян мамилелеринин, анын ичинде эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты мындан ары карай бекемдөөгө өз ара даярдыктарын билдиришти. Ошондой эле мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Беларусь президенти Александр Лукашенко менен да жолугушуп, анда эки тараптуу мамилелердин жана көп тараптуу кызматташтыктын олуттуу маселелерин талкуулашты. Өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө даярдыктарын билдиришти. Россия Кыргызстанга 2 Ми-8 МТ тиг учагын жана радиолокациялык станциясын белек кылды. Техникаларды тапшыруу аз эме Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу бөлүгүнүн Кант шаарындагы авиатехникалык аймагында өттү. Аскердик жардамды Россиянын коргоо министринин орун басары Александр Фомин жеткирип келген. Иш-чарада Кыргызстандын генералдык штабынын башчысынын орун басары Нурлан Чомоев аскердик техникалык кызматташтык учурда тез өнүгүп бара жаткан тармактардын бири. Коопсуздукту биргеликте камсыз кылуу кызматташтыгыбыздын артыкчылыктуу бөлүгү бойдон кала берет деп билдирди. П-18 радиолокациялык станциясы келе жаткан аба кемесин көрүп, коштоп жана анын кайсы мамлекетке тиешелүү экенин аныктай алат. Ал эми Ми-8 МТ тиг учагы жөө аскерлердин ишин жакшыртып, асмандан ок атууга жөндөмдү. Ошондой эле куралдарды, медицина каражаттарды жана жарадарларды ташыйт. Баткен областынын мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталган Мелис Калыков өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди. Тиешелүү өкүмдү Ош шаардык соту чыгарды. Маркум Мамажакыпов 2018-жылы 17 ноябрда киши колду болгон. Анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылып, анын өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү аныкталган. Окуя боюнча киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектөө катары Баткен областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Баткен прокурорунун өлүмүнө байланышкан сот жарыяны быйыл май айынан тарта карала баштаган.
Ош шаарында офицери чегара кызматындагы коррупция боюнча айтып чыкты. Анда Ош областы боюнча чегара башкармагынын чегарага көзөмөл уюштуруу бөлүмүнүн улук офицери Талгат Аланов журналисттерге атайын маек куруп, достук чегара көзөмөл өткөрүү бекетиндеги акча топтоо фактыларын мисал келтирди. Айтымында аталган кызматтын башында тургандар кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш алып турушат жана түзүмдүн ичинде жазылбаган мыйзамдар бар. Ошондой эле кызмат орундары акчага сатылып, тутумда мыйзамсыз чынжырча түзүлүп калганын билдирди. Бул билдирүүдөн кийин эле мамлекеттик чегара кызматынын аймактык башкармагынын башкы кызматкерлери да басма сөз жыйынын өткөрүп, Алановдун дооматтарын четке кагышты. Алар акча чогултулат деген сөздөр жалган дешүүдө. Сиздер азыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.